тетиги көңдүн күчүн кайра эле оточоп алып коет экен. Аны сепкенден көрө аны сеппеген жакшы экен. Ал жака чачкандан көрө. Чачпаган жакшы. Анан кийин дагы бир эмеси ошону туугандар. Көңдү эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир ушундай бир немеге алып келип, будан да кичирээк болсо деп боло берет. Астын теплый пол кылып стяжка кылып. Анан утеплять этип, эмелерин дерезелерин кичине кылып коюп туруп, баягы жерде биогумус чыгарсаңыздар болот да. 1 килограмм сөлжан bir күндө 1 килограмм көңдү жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет биз үчүн. Эгерде силер 100 сөлжан менен баштай турган болсоңуздар, жылдын аягында силерде 8400 сөлжан болот. Өзүнө эле төгүппү же? Өзүнө эле берет, өзүнө берет. 4 айдан өткөн. 4 айдан өтүш керек, 2 жылга жетпеш керек. 2 жылдан ашкан көңдө бул сөлжан жей турган эчтеме калбайт да. Анан 4 айга чейин ал жерде аммиак, бутан, сутандай тяжелый газдар, эмелер бар, ошол чыгып кетет. Анан кийин ушул эгерде силер 1 килограмм менен баштай турган болсоңуздар, силерде бир жылдын ичинде силерде 84 000 эме болот. Сөлжан болот. 1 жылдын ичинде. Анан бул өтө тез көбөйөт, анан пайдалуулугу өтө көп. Мына жылдан жылга эми бардыгыбыз органикага өткөндөн кийин, кыкты барып иштете албагандан кийин биогумус бизге эң оптимальный вариант болуп атат. Анан ошол эле биогумусубузга бул Сауд Арабиядан клиент чыгып атат. Ошону алып кетели дейт. 300 000 тонна алып кетебиз дейт. Ал жерде кум эле экен да. Башка эч нерсе жок экен. Анан кийин ошол жака биздин белгилүү бир бизнесменибиз ошо Новый Зеландиядан почва алып келип туруп ошол арабтарга сатып атат экен. Көрдүк эле бир акебиз. Анан ошол кишини таап биз азыр ошого биогумусту сунуштап атабыз. Аке ушуну арабтарга сүйлөшүп жакшылап бекемдеп. Арабтар өздөрү кызыгып биздин министерствого заявка берип туруп, биогумусуңар болсо, канча болсо биз алышка даярбыз деп. Демек көңдү жөн эле мындай талаага чачып бербестен, ошону биогумус аркылуу өткөзүп туруп, через сөлжан өткөзүп туруп, ошонун кыгын топтошубуз керек туугандар. Мына биз өзүбүз дагы иштетишибиз керек. Биринчи өзүбүзгө иштетип, өзүбүздөн ашканын анан кийин башка бирөөлөргө бериш керек. 1 сотик жерден 1 тонна картошка алса болот. Эгерде биогумус менен ушу 3-чү жыл такай биогумус менен иштеп турсаңыздар, анан 1 гектарга отургузуп алып, баягы картошканы ал жерден 10 тонна алгандан көрөктүү, анан көрөктүү үйдүн жанындагы огородго биогумус жасап туруп, 10 сотиктен ошончо картошка алып турганы ошол жакшы болот. Бул картошканы эгерде Кудай буйруп биз жакка барып калсаңыздар, ошко барып калсаң, мен ошол кишинин хозяйствону алып барып көрсөтөм мен силерге. Өз көзүңөр менен көрүп, ошол жерден бул опытту алып келесиздер. Өзгөндө биогумусту да өстүргөндү үйрөтөбүз, ошону кандай пайдаланышты да үйрөтөбүз. Бул биогумус деген бул черный золото дейт буну. Бул алтындан да кымбат. Алтынды бир ирет аласың, казасын, сатасың кетет, а бул сөлжан сен менен өмүр бою бирге болот. Ага шарт гана түзүп бериш керек да. Жакшы шарт түзүп бере турган болсоңуздар, биогумустан жылына 20 000-30 000 доллар келеши алып турсаңыздар болот. Бирок бул 2-3-чү жылы уже келет. Ушундай эле комнатада 5 миллион сөлжан баксаңыздар болот дешет. Төккөн кыгыңар эрте менен төксөңүздөр, эртеси күнү ушу биогумус болуп даяр болуп тура берет да. Кайрадан алып туруп иштетип, кайра ушундай жасап атышат балдар. Момундай туруп сетканын үстүнө жазып атышат да. Багы жей берсе, сетканын астына түшө берсе стеллаж. Тартып алып туруп биогумусун алып атышат да. Ушунчалык уже жолго салып койгон да. Күнүмсүн күнүгө алып чыгып сатып атышат да. Багында жак таштап коюп, анан кийин 1-2 айдан кийин эметпей жатат. Уже даяр уже. Сетканын астына түшөт. Сетканын астына түшөт, стеллаждан ар биринен 1 килограммдан алып төккөндө дагы ошондой стеллаждан бир 2000 жасап койгон, уже 2 тонна чыгарып атат. 2 тонна биогумус деген бул базар баасы, эң арзан баасы бул 50 000 сом. Күнүнө. Килограмм канча? 20 сом. Мен азыр менде мынандай тизилип турат, оштуктар. Очередде. Мага 1 тонна, мага 2 тонна, мага 7 тонна, мага 5 тонна. Biz anda biogumuz döndürüp ошол жакка саталык. Ооба, биз даярбыз алганга.
Арабтарға дағы өзүбүздүн арабтарга да. Ооба. Малдын кыргы деген азыр Ооба. ит кетпей турат, э? Ооба. Муну биз баштадык. Ушу практически окшоп ушуну. Биз жана окуу борбордун жана айтпадымбы мен. Мына көз жерлерде биз окутабыз. Ооба. Ошо эки жерде окутабыз. Бирөөсү жанагы профтехобразование таалай айтып кетпедиби? Бирөөсү азыр жана тынчы. Анан башка жактарда дагы кызыктарды биз органикалык чарба деп каттайбыз. Кызык болуп аткан сиздердин араңыздарда. Баарыңыздарды окутабыз. Барабыз. Мына бизден специалист башкы адис мына кыял өзүңүздөрдүн Бөкөмайлык кыз мына ушу районго биздин лабораториядан атайын бекилген. Атайын ушакты биз бекиткенбиз ушул жерде, ушу Тоң районунда дыйкандар менен жардам иштешип, азыркы биздин биопрепараттарды колдонушту үйрөтүп, биогумусту Сөлжан бар бизде. Мына Сөлжан Ак сууда өндүрүлүп атат. Ак сууда Бакыт деген жигит өндүрүп атат. Биз аны былтыр картошкада гумусту картошкага колдон 8 гектарга. Аябай жакшы түшүп атат. Былтыр биз семинар өткөзүп, республикалык деңгээлде Ак сууда семинар өткөздүк. Мына ошондо көрсөттүк. 8 тонна картошканы биогумус менен өстүргөн картошканы өстүрүп өзүнчө хранилищага салып, кайра биздин кадер менен жана сорт картошканы сорттой турган эмесин коюп, жана механизмин коюп, анан азыр уже мына январдын башында баштады. Сорттоп атат да, мына үрөндүгүнө өзүнчө сорттоп атат. Анан сат өткөзө турган өзүнчө сорттоп атат. Үрөндүктү сразу бизден алган трикадерим менен кайра дагы өзүнчө коюп атат. Атигилерде болсо жууп атат да, мына ошол машина картошканы жуйт экен. Картошканы биринчи сорттой жакка бөлүп кетет. Андан кийинкиси сатыкка койгон жуйт. Анан жуйт жанагындай өзүнчө упаковкаларга салып алып туруп, анан биздин Бишкектеги жана магазиндерге өткөзөт. Вот келечектеги иш ошол бизде ошол департамент штабта ушул багытта да иштерди кылабыз. Эми туугандар, мына акемин сөзүнө жакшы көңүл бөлгүлө. Булар силерди Сөлжан бакканды үйрөтө турган болсо, бул силерди жерден алтын казганды үйрөткөндөй эле мындай эффект болот да. Силер аны мындай жакшы эре төрө көрбөй атасыздар. Мына жаныңарда отурат мына мен мына $50,000 бирle апрелден баштап саттым мен. $50,000 силер мына өзүңөргө мында 5 пачка $100 да. Элестетип атасыздар? 5 пачка $100. 1 мүнөттүн акчасы. Мына акча кайда? Мына карап өстүрүп аткан жерин өз көзүм менен көрүп келгенмин. өз көзү менен көрүп бул айтты да ушунун баардыгы акча болсо эмне болот дейт. Мен сонун болот дедим. Эмне болот? Акча жакшы. Ошон үчүн туугандар көңдү эч кимге бербегиле, көңдү талаага чачпаңыздар. Аны деген татнакай кылып туруп, бир сарайга алып кирип, боюн где-то 50 сантиметр кылып, эгерде бата турган болсо 3 катар, батпаса 2 катар кылып. 50'den aşıp baş gerek mi? 50'den ашырсаңыз кызып кетет. Эме кылат да. Ысып кетет да. Анан энин мына ушул столча эле кылсаңыздар болот. 2 полоса кылып туруп эле ошого Сөлжанды үрөөн сепкендей эле курт кумурскалардын акына сээп туруп, ошодон андан кийин Кудайдан тооба кылып, тилеп отурасыздар. Баягы ушундай иштейт. 2 күндө 3 күндө сугарып турасыңар жайдын күнү. Мынандай болуп баягы бул Сөлжан бул жердин сокосу да. Баягы дол койгон, мон койгон көңдөрдү баягы жөнүнө мындай кылсаң сапыра турган кылып иштейт да. 3 айдын ичинде. Свежелик болбойт да. 4 айдан ашкан болсо керек. Амиак сийдик. Ооба. 4 эшикте туруш керек көң сөзсүз. Баягы жерде баягындай шамал болот, жамгыр жаайт, неме болот. Ошонун воздействиясынан өзү 4 айда уже толук чыгып кетет экен. Ошону сала бересиңер да. А чөз помещениянын ичинде туруш керек. Ооба, помещениясынын ичинде туруш керек бул. Себеби дегенде бул күндөн коркот, сууктан коркот. Кышындасы тооктон коркот. Мына
обязательно буга өзүңөр специальный bir сарай салып утеплять этип буну өзүңөргө дайыма боло турган бизнес кылып койсоңуз болот да. Анан кийин бир убакыт келет, бул жерде кадимкидей баягы эмени алгандай, мисалы үчүн кимде өрүк бар, мына ящик таштайынбы дегендей силерге да келет. Биогумуз барбы, неме, кап таштайынбы деп. Давай ташта дейсин, канча капса 10 кап ташта дейсин. Келет таразга коюп, кызылдай акчага сатып коюп отура бересиң. Эмненики жакшы эмес го? Жылкыныкы. Жылкыныкы эң сонун болот. Уйдуку анан жакшы болот. Койдуку вообще прекрасно болот. Бардыгын жанагы Сөлжандын сорту барбы? Сөлжандын эки сорту бар, иштей турган, бирөөсү Старатен, бирөөсү Калифорниец. Эки эле сорт иштейт. Анан кыргыздардыкы иштебейт экен вообще. Бир жерге салдык эле, баягы видеосу да бар. Анан экология активисттер деген менин группам бар. Ошол жака киресиздер, ошол жерде Замир деген биздин жакшы окутуучубуз, профессорубуз бар, ошол полный түшүндүрүп берет. Эмне кылышты, кандай кылышты, тынбай ошол жерде сурооңорду бере бергиле, эмне болот? Телеграмга чайып кетип атсаңар, телефондордо. Ошо бар да. Орто Азия багбандары. Азаматтар сайтка ошолорду киргизип койсоңор адрестен. Неме боюнча силер бизге первоначальный ушу видеосун жөнөтүп койсо биз багбандаргачы ошонун ичинде кругозор ачылып уже Болду, азыр бере башталат да. бир сааттай сонун кином бар. Тез кабар дегенге кирип туруп эле ошол жерде жебсоң Сөлжан бизнес деп жазсаңыздар мен ящикте мынтип карап отургам. чыгат да, эмеде бар. Анан жана Бир саат тынбай айтып берген. YouTube'да. YouTube'да. Анан жана Телеграмды качать этип атсаңар, WhatsApp деле болот ошол сыяктуу, ошонун ичинде толтура бар да. Толтур. Анан багбандарда 7500 киши бар. Багбандар. Борбор Азия Ичинде багбандары. бик бар. Ал жерде Азамат бар, ал жерде Тайыр Эсеналиев бар, ал жерде Азамат Мукашев бар, ал жерде неме бар баягы. Бекболот бар, ал жерде Медербек Жээнбеков деген бар. Жаллан окумуштуу багбандар бар да ал жерде. Ол суроону бере бересиңер. Конкретно мындай суроону конкретный жооп аласыңар. А баягы кичинекей WhatsApp группа бул ич-чара өзүңөрдөгү ички маселелерди сүйлөшүп, качан эмне кылабыз, каерге эмне эгебиз, давай мындай кылайлы, давай акча чогулта коюп, бир жерге насос коелу, мына жерде бир 100 гектар бар, жер бар экен, өкмөткө кирип бардыгыбыз сүйлөшө коелу, ошол жерге бакыла коелу деген маселелерди ич-чара чече турган группа мынандай. Ал жерде дагы мына Азамат болот. Акемни кошуп койдум. Суроолор болсо бере бересиздер да. Бул деген биздин максат силердин башыңарды бириктирип туруп, бирдиктүү иш алып баруу. Ошол биздин Кыргызстаныбыздын алкагында ар бир багбан бири-бирин тааныш керек да. Мына ошону биз ишке ашырып алганыбыздан кийин бизерге бул жерде иштөө оңой болот бизге да. Мындан ошол жерге жаза бересиңер. Ой, Кудай кааласа өрүк шайындап калды. 40 гектар өрүк бар. Сорты лимонка. Где-то бир берет, Кудай кааласа бир 3 машина чыгат. Кардар болсо айтып койгула деп жазып кое бересиң. Же болсо айтасыздар, менде 1 тоннадай лимонка бар. Ким сатып аткан болсо меникин кошуп жүргүлө дейсиңер. Болду, кете берет да. Ушундай ич-чара бири-бири менен сүйлөшүп. Анан кийин бир дат чыктыбы? Чулка барып туруп эле сразу телефонго тартасыңар. Баягы. Жалбырагын аударып тартасыңар. Чоңойтуп туруп тартасыңар. Сразу группага таштайсыздар. Анан головной группага келет, ол жерден сразу жооп беребиз. Бул деген тиле. Тилега деген мынандай. Дедиге амбилис афилиянын үстүнөн алып келгиле дагы. Ошонун үстүнө коюп койгула. Анан чымында мындай эмеле келет, коробочкада болот, мындай листте болот. Ошону сатып алып эле алып келип туруп ортого коюп койсоң 1 гектар жердеги ошол кровяной тилеянын жөнүнө энесин окуп таштайт. Вообще жолобой турган бул. Бул деген бул биологический оружие. Любой менен күрөшө турган. Ушуларды жакшы түшүнүп алсаңыздар, кимисине кайсыны коюшту. Эртеге силер дорогостоящий баягы кымбат дарылардан кутуласыңар. Анан кийин силердин азыр эмне силер ойлоп атасыңар, ушинтип эле СНГда жүрө беребиз деп. СНГ деген правиланы мынтип күчөтүп баштады. Эртеге канды текшергендей, спортсмендин канын текшергендей допингден чыгарып коет да, Азамат дейт. Sen 16 июнда урган экенсиң мына немени? Селитрадан. Onun kimyаны. Тайфундан сепкен экенсиң. Onun чыгып калды. Давай дейт. Өлүмүңдү кайтар дейт. Албайбыз дейт. Ана ошону эмне кылабыз? Ошону мындай ойлонуш керек. Бир неме сеп атканда агроном менен макулдашыш керек. Агроном аке, мондай проблема чыкты. Эмне кылайын? Мындай күрөш. Анан кийин баягы сулуу болуш
мақсат емес та эмелер үчүн, европейцтер үчүн таза ичи содержаниясы керек да. Biz қана товарный вид деп арчуанан içi толтырып бомба жетіреуіміз ғой. Алар андай емес та. Ичи қаншалық таза болса, сыртқы содержаниясы не волнует. Потому что они все равно не қылады, пюре қылады, сок қылады, же бірдеме қылып тұр, анан кейін переработка қылып алып кетеді да. Түсініп отырсыздар мен, мына. Ошол үчүн туугандар органикага өтөлү, тяжелый препараттардан качалы, ошого аракет кылат. Жана кырктардычы жана 4 ай өтпөстөн мындай калса деле болот. Компост кыласың. Жерде саман бар. Малдын шакелдери бар, ошолорду аралаштырып суулап, кичине пленка менен жабысын ачып коюп элечи. Анан ошо 1,5 айдан кийин ошону кайра оодарып койсоңор, обязательно оодарыш керек. Оодарбасаңар ал жанагы жүрбөй калат. Оодарып койсоңор мына уже даяр. Мына триходермиңер барбы силер? Мына ошону кошуп коюш керек. Биолигинди дагы, ал дегенде биолигинди кошуп, биолигинди кошкондон оодарат да, оодаргандан кийин триходерминди кошсо мына баттеле чиритип, баттеле ажыратып берет. Триходерм ошо жанагы кырктын ичиндеги чириткич спора бактерияларды жоготот. Жок кылат. Бул өзүндө кыркта уже силер даяр жанагы оору, чирик ооруларга өзүңөр даярдап алдыңар. Дары болуп калды. Анда уже башка башка патогендер жок. Ал жерде картошкага салганда чирик оору болбойт. Биогумус өндүрөм дегениңиздер жанагы мына заявка бияка бергиле. Биз силерге Сөлжанды алып беребиз. Булар манчадан берет. Сөлжан килограмм ал жакта 1000 сом болот. Эми ал 1000 сом бардык жерде 1000 сом. баттеле өсүп көбөйүп кетет. Канча сөлжан бар? 1 килограммда 200 чоң сөлжан болот экен. Анан калгандары малек, кокон, жана ювелинди. Жаңы чыккандар ошо 1000ден ашат экен. Көп болот экен да. Мына 1 ай бакканда эле уже 1 килограмм сөлжан чыгат. өстүрүп атабыз. Биз да көбөйүп калса биз да беребиз. Кудай буйрса биз лаборатория. Мына мен өзүм өстүрүп атам. Чарбачылыкта өстүрүп, чакан Кайсы сорт сиздики? Биздики калифорнийский сорт. Анан Мен 3 жыл мурун калифорнийский сөлжанды 1,5 1000 сомго алып келдим да. Анан бирок жазында койгом, жай менен укуш көбөйгөн. Анан күзүндө кийинки жазы такыр жоголуп кетти да. ал кашка. Бул азыр азаматтын башка. Туугандар мындай, азамат кудай кааласа бир 4-5 күндөн кийин бошот, азаматтын үйүндө барып, акырын бирден барып, азамат багып аткан немени көрсөңүздөр болот да. Азамат деген 22 градустан түшүрбөйт. 22 градуста бул балалайт. А бизге баласы керек да. Мына багып атат. Мен бергенмин. Ал болду буякта бар турат. Сонун кылып багып атат. Декабрдын аягында алып келген. Азыр уже кичинекей балдар чыга баштады. Өзүнөн сурагыла, бекерлер ийдим да. Канча айдан бери төлдөйт экен булар? Мындай bir ayda 2 же 3 туйт экен. Ар бир тууганда 15тен 16дан туйт экен. Анан бул баягындай гемофродит болот экен, эркек кургатысы жок. Өзү бар эле туй берет экен. Ошол анан көбөйүү эмеси таблицасын эмеге түштап коебуз группага. Ошол жерден өзүңөр мына алып кел, мисалы үчүн 1 килограмм алып келсеңиздер, ошону 1 ай баккандан кийин уже таблицага саласыздар да. Так мындан эле 1 килограмм, бир жылда меники 84 000 болуш керек деп ушинтип баштайсыздар да жумушуңарды. Анан уюштуп алып алат. Самый главный буну уюштуп алыш керек. Анан кийин баягы эмеси жей бергенде бирде көңдү жей бергенде будай баягындай кислотность пайда болот ашказанда. Анан ошондо вялый болуп иштебей калат. Ошондо эмеде кагаз сатылат. Аптекада кагаз сатылат, индикаторный бумага деп. Ошону аласыңар дагы биогумустан анан 4-5 сөлжанды салып стаканга чайып ошого саласыздар. Анан светин алгандан кийин анан чыгарып алып туруп анан таблицаны салыштырасыңар. Бетинде эмес болот өзүнүн. Значит, кислотность көбөйүп кеткенде кызарып неме болот. Анан сразу барасыңар, баягы жей турган мел сатып атат. Эмелерде бор. Пищевой бор керек. Ошону алып келип туруп эле, ошону мисалы үчүн 1-2 тоннага 20 килограмм чачып салсаңыздар, баягылар ашказанын бирсиде тазалап алат да, анан дальше жей берет. 2 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл башыңа оорутпайт. Ошол немелерин ошо кислотностун карап коюш керек, анан суусунан үзбөш керек. Бул деген постоянно нымдуулукту кандай текшересиңер?
сулап туруп баягы жерден бир жеринен алып туруп кысасыздар. Кыскандан кийин кой бергенден кийин баягы ошол бөлөк бойдон чачырап түшүп Чачырабаш керек. чачырабаш керек. Ошондой кылып чечип. Мындай кысканыңарда 70-80% суу болуп туруш керек. Бул суу да жылат да. Кыймылдайт. Мына деле суусун куюп атат тынбай. Анан баягы асты стяжка кылганыңар бул деген жайындасы жакшы болот. Анан астын теплый пол кылганыңар бул кышындасы жакшы болот. Кичинекей обогреватель коюп туруп циркуляция кылып койсоңуздар иштей берет. 365 күн тынбай балалап, тынбай эме биогумус бере берет да. Бул завод, целый производственный завод. Бул деген силер деген бак кылгандан дагы, барышкан немеден да, кой баккандан дагы мындай бир уйду баксаң, көп болсо бир уйлук киреше аласың. Bir koydu baksan gök olsa bir koyluk girişi alasın. İyi albaysın daha. Ha bu yerde bir ile söyleyeceğim 1,5 штука көбөйөт bay. Şunu anan ki jöndürüp alsaga biyokumus beri otpay. Bu degen 4800% көбөйүп атат. Мына эми элестетип көргүлө. 1 килограмм гөк 20 тыйын да. Анан кийин аны через неме сөлжан өткөзүңөр. Ал не болду? 600 грамм. 600 граммды көбөйткүлө. 20 сомдор. 12 сомбу? 12 сом. Минус 20 тыйын. Канча болду? 11 сом 80 тыйын ар 1 килограммдан пайда көрүп атасыз. Акча. Алар биогумус көтөрүлсүн. Өтүш керек, сөзсүз өтүш керек. Бул биогумус бул 21 кылымдын жетсеңдик. Бул деген эгерде жакшы оюңа келтирип туруп буну менен баштап ала турган болсоң, малдардын баарын алып чыгып таштайсың эске, давай. Сөз жатырыш керек деп. Жылуу жерди тандаганда баягы приоритетти эмеге коесуң да. Анда малды көбөйтөбүз. Мен деген жылкынын эти 350 сом болуп атат да. А bunun 1 kilogramı 1000 сом болуп атат. И то ал жерде кыг аралаш. Жана күзүндө Эсептебейсиңер. Күзүндө жанагы жалбырактарды жазында айрыкчачы. Койдун шак келип турбан көчөгө чыгарып өрттөйбүз. Түтүн. А муну Акчаны өртөп атасың. Көмдү чачып атасың, акчаны чачып атасың. Силердеги мына силерден баштаса, өзүңөр баштасаңар мына. Мына таş айтып мен ызбытын тапырып. Өзүңөр колдонгуңар келбесе, жарымын колдон, жарымын мына яшиктерин берсе, коробкаларын берсе, сатып жиберсе. Дунгандар, бир эле дунганды дос кылып алсаң, ошол сенин биогумусуң ташып. Дунгандар аябай алат. Себеби дегенде дунгандардын жерлери вообще арыктап кеткен да. Мына түштүктө дагы шунчалык жерди наркоман кылып ташташкан. Баягы бербесең иштесе алабыз. А эми ошонун баарын түздөй турган мезгил келди. Бардыңыздар, туугандар, органикага өтүңүздөр. Сөлжанды багыңыздар, энтомофактарды иштеткиле. Анан сертификат алгыла, международный сертификат. Ушул кишилер жардам берет. Бир аймакты өткөрсөңүз, мисалы Тоң району полностью бизде сары кыз только органикада астынан көң салып, ушунду биширип атабыз десеңиздер келет. Келет дагы карап туруп, объемду эсептеп көрөт да, бир завод салып коет, бир миллионер үчүн ничего. Бир завод салып коет, давай. Всё, что есть, давай. Бияка ташыгыла дейт. Бере бересиң. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, мына высокорослый дарактар жөнүндө уну айтып берсем болбой калды. Мына жер семирткичти биз баардык түбүнө эле беребиз да. Түбүнө эле да. А дарактын оозу баягы шагы бар го. Ошакта да, жей турган оозу. Аны биз не? Жанагы азыкты болсо ону колтукка белгиле берип атабыз. Жоон табыр. Эмеге. А мына ушул шак түшөргөн болсо ошол түбүнө бергиле биогумусту. И сууну да ошондо айлантырып койгула. Ствол берде болсо айлантырып, шактарын карап, мынтип туруп, ошентип, чийип, арык казып туруп, ошол жерге сугарыш керек, ошол жерге жер семиртип бериш керек. 1 жылдык көчөткө 2 килограмм берет, 10 жылдык даракка 20 килограмм биогумус бересиз. Эгерде 40 жылдык дарак боло турабыз, 80 килограмм. Ошону лопатка менен 2 лопатка алып казып туруп, ошол жерге таштап, жаап кете бересиңер. Арыктын боюна. Ошол суу койгон сайын ошол наватка окшоп эрип, акырын тамыр жей берет баягы. 1 жыл берсеңиздер 2 жылга жетет. 1 жыл берген биогумус. Ана биогумус, ана триходермин ушул биялигин себилген жерлерге эч качан химия жолотпоңуздар.
Эми Азамат сөздү сизге берсек эми. Азамат жигит дагы бир өзүнүн билгендерин силерге бир жакшы баян кылып берсин. Эмне баян кылып берем? Суроолор болсо бергиле, ошо менен баштайм. Суроону бергиле. Өзүңөрдө кандай бир ушундай суроолор болсо, бир өзүңөрдү ойлонтуруп жүргөн. Тиле тааныштар экен. Суроолор берилип. Калерон ишчил канаттын ит мурунун көчөттөрү бар. Азыр Тикенеги жоктор болуп турбайбы? 8 сорту бар экен. Академия наукта Кайыкулбайкелер испытания кылышып уже азыр биздин түп менен 7-9 уже көчөттөрү даяр экен. Быйылкы жылкыга уже госмонополия 200 сомдон коюп берди дейт, кааласаңар алсаңар. Лесхоз. 8 сорту бар экен. Анан аны тиккенде дагы энели эркек ургач экен, оңго бир кылып айдаш керек. Жалаң жүрөөнү алып алсаңар пайда. Бою канча болот экен өскөн? Мен биринчи көргөндө 1 метрдей эле турган, аны азыр билбейм канча өсөр. Негизи междурядие 5-2 деди го дейм. Көбү ал кайра кийин тамырынан кайра көбөйөт. Бирок аны өзүлөрү айтып атат, мунун баасы кымбат болгону менен 1-2 жылда элдерге бир сатылганда эле арзандайт болуш керек. Анткени тамырынан отпрыск берет экен, ошо менен. Шиповникчи. Шиповниктин жакшы көчөттөрү Өзбекстанда бар экен. Алам дегендер болсоңор мен 200 заказ кылып койдум экен. Алам десеңер сүйлөшүп алсаңар. Шиповниктин 1 килограмм курugаны азыр бизде Культурный сорттор. 120 сомдон. Курugан. Üstünkü daline kalsın aydaş керек да. Өрүм дамып ушпайт. Сайдын баары жерде. Сайдан айдасаң одан Просто үстүнкү дайныкага бышат, бирок базбыр жана кайра үшүп жүрүп атпайбы, ошондон эметпей калышат. Ошол апасына да атак эметсе, мындай өстүрсө өсө берет. Сибирде деле өсөт. А биздики ошол кайра возвратный заморозки деген бар да. Сөзсүз үстүнкү дайныкада өрүп гүлдөгөн өрүк эмес, үстүнкү эмес, астыңкы өрөндө деле 3-4 жылда бирден урагай албай калып атпайсызбы? А үстүнкү дайныкка гарантия турат. Ошонун сүлө бар да. Жок, ал өрүктү үстүгү дайына өссү кыйын болот негизи. Рост слабый аябай слабый. Ошон үчүн басып айткандай, жана шиповниктер жакшы өсүшү мүмкүн да себебинда Курсайда, Дайникада шиповниктер жакшы өсөт негизинен. Аяка 5 жылда мөмө алдырып өрүп бакча 20 сомдон сатча шиповник Шиповник саткан жүзөсү жакшы да. Шиповник эме бөлү карагаттардын баарын эле мал жеп бүтпөдү тегеректеги. Токойдон алып келип туруп айдап салла, кичине коруп койгула, жакшы чоңойт. Бүттүн. Бөлү карагаттын 200 сомдон кетти. 200 сом эмес, 700 сом. Калды. 700 сом. Эмес Бөлү карагат. 700 сом болот. Декоративный бар да. 700 сом даже. Издесе болот дейм, бирок мен эметип көрмөдүм да. Ошол эми баягы жылыга чыгып неме кылып бөрү карагатты, анан шиповникти, чычырканакты тергиле турганда. Ошонун баардыгын мындай өтө жакшы акчага сатсак болот да. Бул органика. Эч кандай эмес, табигый клад витаминов дейт да. Анан дагы бир айтып отурган нерсе мына тал, терек, мажырым тал, бака терек, дагы эмне? Кара жыгач ошолорду отургузбагыла турганда. Мына Өзбекстанда азыр президенти буйрук чыгарды да ошол бактардын баардыгын кыйып жок кылып атышат. Ошол бака теректи жок кылып атат, мажырым талды, төттү жок кылып атышат, кара жыгачты жок кылып атышат, анан орус терек, Кытай терек, ошонун баардыгын жок кылып атат. Себеби бул бир эле тополдун зыянкечи 1 гектар жерди талкалайт экен. Анан ошол огороддун башына биз отуруп солабыз да, анан жылга эле ошол зыянкеч менен күрөшө беребиз да. А бул ясыл экен, ошонун ичине кирип алып, кыштап, анан биринчи бул көктөгөндөн жалбырагын жеп, күчтүү болгондо, шамал болгондо эле парашютта ба десант түшкөндө эле басып жаткалат экен да бизди. Ошон үчүн аны выкорчевывать этип ташташ керек даже. Алып туруп, анан эгерде тамырын ала албасаңыздар, дирел менен аябай тесип, азоттон салып, соляркадан куюп, пробкадан бастырып койсоңуздар, анан келерки жылы өрттөгөндө болот, эң тамырына чейин өрттөлүп жок болот, зыянкечтерден кутулабыз.
Ошого туугандар мына голубой ел мына Үскөлдө мына бекер эле деп койсо болот да. Бизде жок, кымбат бизде. Сиздерде кеңири. Ошон үчүн голубой ел, карагай, ошо кур түшпөй турган дарактарды отургузсуңар. Макулбу? Бүгүнөн ошол болсун. Эми эгерде суроолор түгөнгөн болсо келген адамдарыңызга ыраазы болуңуздар, бир дуа бересиздер. Сондай болуп калды. Бат келип туруп Болду. Анда Biz dayanırız. Ya, bu daha bir вопрос var. Cenab-ı обмен опыт боюнча